Biz hazır Subaşı dep Terek'tin aslında turabız. Bizden Karabulaqtın ayıldı. Burada suğa su menen, içken su menen kamsız kılıp turgan, su yetişip turgan. Sebebi albaqta 250-300 kocalık bar ile. Bugünkü günde 1000'den aşık kocalık bar. Hazır yemi yıldan yılga ekologiyanın buzulgandığın təsirinin negizinde içkenge de su, anan suğa sudağı azay baratat. Anan ekologiyanın buzulganının dalil қатары айтсақ болады, мысалы бүгін ушул жайыттарда чөптөрдүн түрлөрү көбөйдү, жаныбарлардын түрлөрү көбөйдү, алар дагы кыскарды деген сөз да. Ал эми мына жаратылышыбызда мурда бизде тоолорго 1 метр, 2 метр, 3 метрге жакын кар жаайт эле. Азыр андай кар жок да. Бул эми бизде эмес, дүнүйөлүк экологиялык өзгөрүүлөрдү бардыгы ел маалымат бар. Эми биздин айылдагы өзүбүздүн бүгүнкү күндөгү көйгөй ел суга муктаж болуп жатат. Жетпей жатат. Жетпей жатканынын себеби бизде су жылдан жылга азайып атат бул жерден. 1 кубтан ашык су чыкчу эди. Азыр 0,5-0,7 су чыгып атат. Биз эми эмне кылышыбыз керек деген да. Биздин президент 24-жылы адаптация изменения климата деп развитие горных регионов деп тоодогу жашаган элдин жашоосуну климаттын өзгөрүүсүнө жараша иш алып баруу деп Динара Амантуровна деген бир айымды ишке койгон. Ал айым 25-жылы 3-сентябрда Баткен областына келип, губернатордун имаратта жыйын болгон. Анда 10дон ашык эл аралык уюмдар келген жетекчилери. Ошондо Баткен областында тоодо жашаган элдин турмушуга жардам кыла турган өзгөрүүлөргө өтөбүз деген. Бирок ал болгон жок. Себеби биздин Баткенде, айрыкча биздин айылда заманга жараша биз да ошо ыңгайлашып өтүшүбүз керек. Кандай өтүшүбүз керек? Биринчиден тамчылатуу сууга өтүшүбүз керек. Сууду аз талап кылуучу дарактарды эгишибиз керек. Анан ар бир үй бүлө өзүнө суу куя турган дамба куруп алыш керек. Анан башка биздин тоолордо өсө турган жапайы адам жей турган дарактарды эгишибиз керек. Айылдын ичинде бизде көйгөй бар. Себеби арыктарыбыз мурдагы эски арыктар. Мындайчасыга айтайын дегеним, сууду арык ичет. Башынан буруп 2 километр, 3 километрге суу баргыча суу мисалы 100 литр сууду бурса 15 литр суу жанагы кура турган адамга барат. Ошого жараша, заманга жараша биз долбоор жасашыбыз керек. Анан эми эл да туура түшүнүш керек. Анан ушул жердеги сууду эмне үчүн азыр чыккан жок, азайып атат. Буга далил катары айтайын. Азыр жамгыр жаап турат. Болжол менен 15-17 градус температура. Биздин Карабулакта температура 25-30 градус болгондо, ушу мен турган жерде 20 градус болот. Ал эми тоо мөңгү турган жерде 15 градус болот да, ошондо мөңгү эрип, көлгө түшүп, көлдөгү суудун деңгээли көтөрүлгөндө, анан бизде Теректин башыдан суу чыгат. Мен эми болжол менен айтканда, апрелдин 15-20-ларында суу чыкчу беле. Мурда Карабулакта 8 мартта мама каймак матмачеха одуванчик гүлдөгөндө берде суу чыгат эле. Азыр эми бизде болжол менен айтканда 1 ай жаз кеч келип, күн суук болуп, кар мөңгү эрбей, азыр суу чыкпай турат. Эми келип кабар алып турабыз. Болжол менен ошо апрелдин 25-леринен кийин күн ысыганда гана бул жерден суу чыгат. Мындай кургаган учур катталган эмес депчи. Ошого көз карашыңыз кандай? Мен көз карашым как эколог катары айтайын. Себеби бизде кар аз жаады. Эмне үчүн мурда суу чыгып турган деген суроого мен так жооп бере аламын. Анда тоодогу төмөн жактарда кар бар эле. Тоодогу төмөн жактарда, ылдый жагында. Азыр тоодогу төмөн жакта кар жаабай койду. Азыр биздин үмүтүбүз о жогорттогу, бийиктеги гана суу эригенде гана бизге суу чыгат. Мурда мисалы айтайын дегеним 1700-2000
деңиз деңгээлден мурда төмөн жагда кар бар эле, анан эрийт эле. Азыр төмөн жакта тоодо кар жок. Ошон үчүн бул жерден суу чыкпай атат. Бизде азыр кар бар, жогорку мөңгүлөр бар. Мөңгүлөрдөн анан кар түшкөндө бул жерден суу чыгат. Болжол менен апрелдин 25-лерде чыгат. Климаттын эмеси. Климаттын өзгөрүшү. Бул жерде бирөөдү күнөөлөштүн кажети жок. Себеби дүнүйө жүзү боюнча 3 та күчтүү проблема бар. Биринчиси экология катаклизма, экинчиси ядерный, үчүнчүсү спид. Дүнүйө жүзүндө эң күчтүү проблема 3-4 проблема бар. Ошону эми бүткүл дүйнөлүк деңгээлде биздин президентибиз чечим кабыл алган. Развитие горных регионов деп келишимдер бар. Бирок Баткен областта мен билген жокмун, мүмкүн бардыр. Бирок келип конкретно ошол президенттин указындагы планды, программаны иш жүзүгө ашырган адам жок Баткенде.